Саламатсызбы? Бир суроо берейин. Сиз өзгөрүш үчүн, жакшы жакка албетте өзгөрүш үчүн, жана өсүш үчүн, мыкты адам болуш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн эмне кылышыңыз керек? Менимче азыр бир жооп болушу мүмкүн. Албетте кемчиликтери менен иштешим керек деп. Жок, мен башкача жооп бермекчимин. Ийгиликке жетиш үчүн адам өзүнүн кемчилигин эмес, күчтүү жактары менен иштеш керек. Күчтүү жактарын өнүктүрүш керек. Негизи эле ар бир адам төрөлгөндө эле 8ден 12ге чейин талант менен кошот, табигый тубаса талант менен төрөлөт экен. Биздин кемчилигибиз ошо таланттарыбызды көмүп коюп, өзүбүздү башкага салыштырып, же болбосо башка нерсени кыялданып, же алсыз жактарыбызга фокус кылгандыктан күчтүү жактарыбыз калып калат экен дагы, өзүбүзгө табигый берилген нерсени колдонбогондуктан ийгиликке жетпей келет экенбиз. Күчтүү жактар жөнүндө маалымат бере кетсем, бул келип чыккан. Психолог Дональд Клифтон аттуу адам күчтүү жактар деген тест иштеп чыккан. Ал тестти кийинчерээк Гэллап институту 2 миллион интервью алып, бул менеджерлерден алынган 2 миллион жана 80 000 мыкты жетишкен адамдардан дагы интервью алгандан кийин 30 жылдык изилдөөдөн кийин 34 күчтүү жактарды иштеп чыгышкан экен. Бул эң сонун нерсе. Бул нерсени мен өзүм башыман кечирдим. Азыр мен өзүмдүн 5 негизги күчтүү жагымды билем. Алсыз жактарыма фокус кылбайм, ошол 5 күчтүү жагым менен иштешем жана максатыма баратканда ошол 5 күчтүү жагымды колдоном. Анан менде эч кандай кыйналуу жок. Анткени ал нерсе менден өзүнөн өзү чыгып турат. Мен ал нерсени бир күч жумшап колдонбойм. Бул демек менин күчтүү жагымды колдонуп ийгиликке жетүүм. Эгерде бул нерсе сизге кызык болсо, биздин тренингтерге жазылыңыздар. Күчтүү жактарыңызды таап, аныктап бергенге аракет кылабыз.